баса белгилеп айтып кетчү маселелер, мисалы мигранттарды ошол эле бир жаңылык күтүп жатышкан болуш керек. Режеп Тайип Эрдоган үчүн эң башкысы коопсуздук болду көрүнөт. Ошентип лидерлердин кыска убакытка бейформал жолугушуусу. Президент Садыр Жапаров жана Владимир Путин азыр тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү баштады. Эске салсак, буга чейин эки лидер жаңыланган инфраструктура менен таанышып келе жатышкан чагы. Мамлекет башчынын апта ичиндеги ишмердүүлүгүн айтып берүүдө эң негизгилеринен баштоону эп көрдүм. Экрандан алыстабаңыз, эфирде президент Жапаров. Урушта туруш жок дейт элибизде. Өлкө башчынын бул жумадагы иш кыргагы абдан ыкчам болуп жатат. Азыр болсо биз Азербайжандын Физули шаарынын аэропортундабыз. Мындан аркы өлкө башчынын иш сапары дал ушул шаардагы Агдам районунда уланат. 3 июль Азербайжандын Агдам районунун Хыдырлы айылы. Жумушчу сапары менен келген өлкө башчысы Илхам Алиев менен бирге жаңы салынган айылдагы үйлөр, социалдык объектилер менен таанышты. Бул болсо ошол Хыдырлы айылындагы жаңы салынган үйлөр. Бул жакта болсо ошол айтылуу баягы Кыргызстандын демилгеси менен салынган Айкөл Манас мектебин көрүп жатабыз. Ал эми аркада болсо президент Илхам Алиев жана президент Садыр Жапаров дал ушул аймактагы жаңыланган инфраструктура менен таанышып келе жатышкан чагы. Мамлекет башчысы айылдын инфраструктурасы менен таанышканынын жөнү бар. Себеби дал ушул жерде президент Жапаров өзү демилгелеп Кыргызстан тарабынан курулган Айкөл Манас орто мектебинин ачылышы болду. Кыргызстан элинин атынан Азербайжанга белекке курулган мектеп 528 орунга ылайыкталган. Өткөн жылдын март айында башталган курулуш толугу менен аяктап пайдаланууга даяр. Мектеп 2,7 гектар аянтка курулган. Заман талабына төп келип, кыска убакыттын ичинде пайдаланууга берилген бул мектепке мезгил кутусу салынган күндү эстейли. Ал өткөн жылы президент Жапаров Азербайжанга мамлекеттик сапары менен келген учур эле. Сыйга сый, сыр аякка бал. Илхам Алиев өзү руль башкарып, Садыр Жапаровго урмат көргөздү. Тогун жесең канжыгасына каз байла, же Кыргызстан Азербайжанга билим уясын салып берет. Эки элдин ынтымагынын символу болгон билим уясы 3 окуу блогун, спорттук жана жыйын залдарын, ашкана, китепкана, физика жана биология лабораторияларын, 2 компьютердик классты, ошондой эле бардык керектүү окуу административдик жайларды камтыйт. Айкөл Манас мектебиндеги бул компьютердик класс экен. Бул жерден биз Залкыр акын Токтогул Сатылгановдун портретин, бул жакта болсо Чыңгыз Айтматов жана дагы Жусуп Абдурахманов, Алкул Осмоновдун сүрөттөрүн байкоого болот. Ал эми бул жак тарабы болсо ушул китепкана катары пайдаланылат окшойт. Кыргызча балдар адабияттары Чыңгыз Айтматовдун китептерин көрүүгө болот.
Мектеп имаратында эс алуу аймактары жана класстан тышкары иш-чараларды өткөрүү үчүн инфраструктура салынган. Бул болсо Айкөл Манас мектебинин чабалекей жүрөт. Айкөл Манас мектебинин ушул жыйындар залы мынакей. Бул жакта бардыгы Манас эпосунун элестери чагылдырылган сүрөттөр. Мектептин ичинде чабалекей кирип кеткен экен. Мынакей. Эң кызыгы, жыйындар залында Манас эпосунун каармандары чагылдырылган көрүнүштөр орун алса, дал ушул залда чабалекей учуп жүрөптүр. Кыргыз элинде, түрк элдеринде чабалекей береке, тынчтык жана узак жашоонун символу деген ишеним бар. Демек, билим уясы Кыргыз-Азер достугунун түбөлүктүүлүгүнүн символу болот көрүнөт. Лидерлер Айкөл Манас мектебинен чыккан соң Кыдырлы айылына көчүрүлгөн 2000 адам үчүн курулган үйлөрдүн жашоочуларына ачкычтарды жеке өздөрү тапшырышты. Илхам Алиев мектепти куруу демилгеси жеке Садыр Жапаровго таандык болгонун айтып, өлкө башчыга бүткүл Кыргыз элине Карабахты калыбына келтирүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Всех наших бывших переселенцев выразить благодарность моему дорогому брату, президенту Кыргызстана Садыру Нургулжоевичу Жапарову за помощь в восстановлении и возрождении Карабаха. По инициативе Садыра Нургулжоевича в селе Хыдырлы, который на сегодняшний день является самым большим населенным пунктом этого региона, построена прекрасная школа. Сегодня мы ее осмотрели, официально открыли. Школы присвоено имя Айкөл Манас. Манас, как вы знаете, это эпос киргизского народа. Это то, что олицетворяет дух киргизов. Өз кезинде президент Жапаров Айкөл Манас атындагы мектептин ачылышы тарыхый мааниге ээ окуя экенин белгиледи. У нас общие ценности, мы обязаны их передавать следующему поколению. Школа имени Гейдара Алиева в Бишкеке и эта школа имени Манас в селе Хыдырлы служит символом дружбы нашего народа. Желаю, чтобы ученики этой школы всегда были самыми успешными и самыми лучшими. Удачи! Июль президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон иш сапары Ханкенди шаарындагы экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 17-чи саммитине катышуу менен уланды. Эки лидер бир самга маектешти, кыязы маселе маанилүү көрүнөт. Ал эми Эмомали Рахмон менен Илхам Алиев узун сөзгө кирип кетти өңдөнөт. Мирзиёевдин кортежи көз ирмемге күтүп калды. Режеп Тайип Эрдоган үчүн эң башкысы коопсуздук болду көрүнөт. Ошентип лидерлердин кыска убакытка бейформал жолугушуусу, андан соң экономикалык кызматташтык уюмунун 17-чи саммити расмий ишин баштады. Бүгүнкү климаттык шарттарга адаптациялоо максатында президент энергиянын кайра жаралуучу булактарын иштеп чыгууга, энергия натыйжалуулугун жогорулатууга, айыл чарба жана өнөр жай тармактарда акылдуу инфраструктураны түзүүдө күч аракеттерди бириктирип, тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууга чакырды.
Ошону менен бирге биз тоолуу жаштар жана климат аттуу эл аралык платформаны түзүүнү демилгелеп жатабыз. Бул платформа аркылуу жаштардын үнү угулуп, алардын демилгелери колдоо табат деп үмүт артабыз. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук камсыз кылуу, тоолуу экосистемаларды сактап калуу максаттарында регионалдык жана глобалдык деңгээлде жигердүү кызматташууга даярбыз. Мамлекет башчысы өз сөзүндө өлкө инфраструктураны, санариптик технологияларды, энергетиканы жана логистиканы активдүү өнүктүрүп жатканын, ошондой эле учурда аймактык интеграцияны жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоого умтулуп жатканын баса белгиледи. Экотуризм, эл аралык деңгээлдеги заманбап эс алуу курорттор, тоо лыжа спорту үчүн жаңы инфраструктуралар курулууда. Анын ичинде Ала Тоо резорт деп аталган Борбор Азиядагы эң ири эл аралык деңгээлдеги бардык мезгилде иштей турчу туристтик долбоор ишке ашырылып жатат. Биз бул биздин экономиканы диверсификациялоодо, региондорду өнүктүрүүдө жана туризмди стратегиялык тармак катары көтөрүүдө саясатыбыздын ачык үлгүсү болуп эсептелет. Сөз соңында президент жолугушууда айтылган демилгелер жалпы жыргалчылык үчүн ишке ашырылат деген үмүтүн билдирди. Белгилей кетсек, иш-чарага Азербайжан, Афганистан, Иран, Пакистан, Казакстан, Таджикистан, Түркия, Түркмөнстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин жана өкмөттөрүнүн башчылары катышты. Июль, Москва. Президент Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Москвада өткөн сүйлөшүүлөрдө эки мамлекеттин лидерлери соода, экономика, миграция, билим берүү жана гуманитардык кызматташтык маселелерин талкуулашты. Президент Садыр Жапаров жана Владимир Путин азыр тар чөйрөдө сүйлөшүүлөрдү баштады. Эске салсак, буга чейин эки лидер bundan bir hafta murda эле ушул жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында жолугушкан болчу. Владимир Путин эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү туруктуу өсүп жатканын айтып, Кыргызстандагы россиялык ишканалардын активдүү ишин сөз кылды. Ошондой эле Россия Кыргыз өнүгүү фондунун ролуна жогору баа берди. Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работает 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ, и план есть увеличение количества школ на русском языке. Өз кезинде Садыр Жапаров эки өлкө ортосунда ишеним жана толук өз ара түшүнүшү бар, саясий карама-каршылык жок экенин айтып, энергетика, транспорт, өнөр жай жана айыл чарба тармактарында кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи. Ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жогору баалады. Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий. Уважаемый Владимир Владимирович, мы с нетерпением будем ждать вас с визитом в Кыргызскую республику в рамках вашего участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года. Жыйынтыгында эки лидер бардык негизги тармактар боюнча кызматташтыкты мындан ары бекемдөө ниетин билдиришти. Талкууланган маселелердин ичинде Россияда эмгектенип жүргөн кыргызстандык мекендештердин укуктук абалын жөнгө салуу боюнча да сөз болду. Самек мырза, президенттин бул жумуш сапары мындай күтүүсүз болду да. Анан эки тараптуу жолугушууларда эмне сөз болду, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Эми Россия Федерациясы биздин мамлекеттин салттуу стратегиялык өнөктөшү болуп саналат. Кыргыз-Россия кызматташтыгынын күн тартиби абдан бай, кенен. Ал жерде ошол эки тараптуу соода экономикалык кызматташтыктан баштап маданий гуманитардык тармак бар. Анан бул жакта биздин жашап иштеп жүргөн эмгек мигранттардын укуктук абалы бар. Биргелешкен долбоорлорубуз бар, коопсуздук маселелери бар.
эки тараптын ошо эл аралык аймактык уюмдардын аркагындагы өз ара бири бирибизди колдоо салттарыбыз бар. Мындай баса белгилеп айтып кетчү маселелер, мисалы мигранттарды ошол эле бир жаңылык күтүп жатышкан болуш керек. Мигрант бул жерде жашаган Россияда жүргөн эмгек мигранттары боюнча айтсак, албетте орус тарап бизди 10 сентябрга чейин Россияда жүргөн биздин мигранттардын укуктук абалын тез аранын ичинде мындай жөнгө салуу боюнча суранычын билдиришти. Анткени ошол бир баягы биз серый список деген тизмеде бүгүнкү күндө 70 миңге жакын жараныбыз болсо, ошонун аз гана бөлүгү, бир 10%га жетпеген бөлүгү гана өзүнүн укуктук абалын жөнгө салган. Ошондуктан орус тарап ошону активдештирүү суранычы менен кайрылды. Биздин элчилик бул багытта диаспоралар менен тиешелүү иш алып барып жатат. Ушул учурдан пайдаланып биздин Россияда жүргөн эмгек мигранттарыбызга, жарандарыбызга, мекендештерибизге кайрылат элек. Тез арада 10 сентябрга чейин, бирок ошол 10 сентябрды күтпөстөн эле, ол июль-август айларынын ичинде ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып миграциялык борборлорго барып өздөрүнүн укуктук абалын жөнгө салуусу абзел. Мындай мүмкүнчүлүк бардык эле өлкөлөргө бериле бербейт. Ошондуктан жарандарыбызды дагы бир жолу чакырып кетет элек бул маселеге көңүл бурууга. Эске салсак, президент Жапаров апта башында жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан быйыл уюмга төрагалык кылып жатканын эске салып, аймактык коопсуздук, кибер коркунучтар жана маалыматтык чабуулдар өңдүү глобалдык чакырыктарды чогуу тосууга чакырды. Особое внимание следует уделять вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, которые продолжают оставаться серьезной проблемой в нашей стране. Регулярные учения, обмен опытом и совместные операции являются важными инструментами для укрепления нашей безопасности. Өлкө башчы өз сөзүндө Кыргызстан коргоо жана тышкы иштер мекемелеринин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө кызыктар экенин белгиледи. Министрлер бул багыттагы аракеттерди колдоп, уюм ичиндеги биримдикти жана тынчтыкты сактоого даяр экендиктерин билдиришти. Ушул эле күнү мамлекет башчысы Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддинди кабыл алып, эки өлкөнүн ортосундагы чек ара маселелери, соода жана маданий гуманитардык байланыштар талкууланды. Садыр Жапаров кыргыз-тажик мамилелери акырындык менен оңдукка түшүп жатканын белгилеп, март айындагы тарыхый чек ара келишимин эске салды. Точкой отсчета нового этапа развития двустороннего сотрудничества между нашими братскими странами можно считать государственный визит уважаемого Эмомали Шариповича в Кыргызстан, состоявшийся 12-13 марта 2025 года. Ал Сироджиддин Мухриддин болсо, эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн өсүп жатканын белгилеп, эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда кызматташтыкты улантууга даяр экенин билдирди.